как продавать наставничество, чтобы возвращались тебе второй, третий, четвертый раз. Насаачылыкты кантип алып барыш керек, кандай эксперт болуш керек сага бир эмес 2-3 жолу кайтып келиш үчүн. Ошол менин окуучуларымдын бири, мага көбүнчө 2-3 жолу келгендер да көп. Алина, эмне үчүн 3-чү рет кайра келдиңиз? Жана кайсыл максат менен, кандай, эмне үчүн ошол сизге түрткү болду? Биринчи жолу келейин дегенимде менде бир канча сопротивлениялер болуп келбей калганым да. Ошондо мен аттен кылып калганмын, анткени мен лишняя трата кылып калганмын, өзүмчө офис ачып, ошол офис ачсам эле болду деп кеткенмин да. Наставничествого төлөгөн акчаны лучше офис ачып кетейин депчи. Анан я поняла, что я сама не могу, да. Мага контроль керек, мага дисциплина керек экенин түшүндүм. И мага поддержка керек экенин түшүндүм. Ошондон канча болсо дагы все барбасам болбойт деп ошол мезгилде анан чечим чыгарып, өзүм депрессияда отурганыма карабастан биринчи жолу наставничествоңузга келгенмин. Вот ошондо мага аябай жакты, анткени келгенден кийин түшүндүм, зря я потратила эти деньги, да, ошол акчаларды текке кетириптирмин. Ошол акчаларды текке кетирбестен ошондо сразу эле келсем болмок экенин түшүндүм. Эмне үчүн мен повторно келип атам, анткени мага контроль жетишпейт. Мага анализ жетишпейт да, мага сама дисциплина жетишпейт. Вот поэтому сизге кайрадан келип атам, анткени сиздин наставничествоңуз бүткөндөн кийин мен кайра эле шалпыйып жатып кетемин да. Күнүм өтсө болду. Да, күнүм өтсө болду. Контент эптеп эле чыгарып, ошо менен эле күнүм өтүп калат экен. Ал эми сизге келгенде жесткий контроль болот. Кана муну кылдыңбы, кана муну жасадыңбы деген контроль болгондугу үчүн мен атайын сизге келип атам. И плюс сизде энергия аябай күчтүү энергия болгон үчүн и мен шалпайып отурбастан тике туруп, өзүмдү белимди байлап, шак иштеримди жасаганга сиздин энергияңыз менен мага түрткү болуп атасыз. Ошондуктан мага аябай керек. Үчүнчүдөн поддержка. Сиздин поддержкаңыз аябай күчтүү. Кана, давай, кылбайсыңбы? Давай, мындай кылбайсыңбы? Давай, сен колуңан келет го, мындай кылбайсың деген сөздөрүңүз эле бизге чоң мотивация берет. Ошол сөздөрдү угуп эле биз алдыга карай умтула беребиз жана ийгиликтерге жете беребиз да. Оказывается, бир сөз адамды өлтүрүп коюшу мүмкүн. Тим эле ызалантып да. Бир эле сөз адамды көккө жеткирип өстүрүшү мүмкүн да. Вот поэтому сиздин сөздөрүңүз бизге аябай дем күч берип, бизди өстүрө турган сөздөрүңүз бар да. Ошончолук энергияңыз бар. Рахмат. Вот. Анан төртүнчүдөн бул окружение. Сиздин окружениеңизге аябай күчтүү лидер айымдар келишет. Вот поэтому ошол окружениеге келгенден кийин эле бири-бириңерге керектүү болуп, бири-бириңерге жардам тие турган окружение түзүлүп калат экен да. Вот. Ал окружение аябай чоң ролду ойнойт да. Например, 4 мошенник менен дос болсоң, 5-чи мошенник сен болосуң. 4 миллионер менен дос болсоң, 5-чи миллионер сен болосуң деген сыяктуу. И окружение аябай күчтүү айымдар келет. Вот поэтому сизге кайра келип атам. Эми буюрса 1 жылдык наставничествоңузга жазылып коет окшойм деп ойлоп атам. 1 жылдык наставничестволук миллион турса да. Кечеги сутсай боюнча дагы разбор кылганда мага контроль менен анализ действительно жетишпейт да. Таарынган жоксуңбучу? Бир жагынан ыраазы болсом, бир жагынан неге минтип койду деп ойлонуп жүрдүм да. Обидела. Неге минтип койду деп неме кылдым. Да. Анан не дейин деп аттым беле, унутуп калдым. Вот, кыскасы, да. И эмне үчүн келдим азыркы наставничествого? Эмне үчүн 3-чү жолу келдим? Анткени продюсирование боюнча мен бир канча наставничестволорго өттүм. Продюсирование боюнча деле билимдерди алдым, бирок продюсирование боюнча алып кеткен эмесмин да. Но на этот раз Кундуз эже менен келишип, продюсированияны дагы алып чыксамбы деп жатам. Анткени мен өзүм инвестицияны жакшы көрөм, пассивный доход келип турушун жакшы көрөм. Вот ушул максатта мага пассивный доход келип турушу үчүн продюсированияны кошо алып кетсемби деп атайын келдим. И плюс сразу продюсированияга дагы эксперттерди берет Кундуз эже. Азыр уже бир эксперт менен сүйлөшүп, уже договор түзгөнгө бара жатабыз да. Молодец. Вот, сизге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик. Жалаң гана миллионерлерди өстүрүп, өзүңүз миллиардер болуңуз. Башында жана сөзүңдү эстеп кеттим эме депчи. Бул айым мени үйрөтмөк эле депчи. Башында собачка жана таргетте мен сизди кара собачка менен өзүңүз капкара көйнөк кийип алган немеңизди көрдүм. Видео билеп атканыңыз.
да Билеп аттым атайын белем. студияга алып келип А, тартып аткан мезгилиңизде көргөнмүн да. аха. А до этого сизге чейин мен көчөдөн бир ошо капкара көйнөк кийип, кара собачка жетелеп Көрсөм жүргөн эле бир сен мен эстейберчисиң. знаменитый бирөөнү А. көргөнмүн да. Анан Ошону туруп алыптыр деп ойлогонмун. Анан эмнени үйрөтпөгүлө деп ойлогом да. Анан каждый раз мындай таргеттен келе берди, сиз менен попал боло бердим. И акырында келдим. Эми кетким келбей калды. Рахмат, сиздерге да рахмат.